Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин экинчи коногубуз дагы келип калды. Азыр өлкөбүздө көптөгөн фестивалдар өткөрүлүп келет. Ошол фестивалдардын бири жакында өлкөбүздө деги эле Бишкек шаарыбызда старт алат. Анын аталышы Мода чебери 2015 деп аталат. Ал эми бул тууралуу маалымат бере турган инсан Роза Отунбаеванын демилгесинин фондунан келген өкүл Жаннат Токторбаева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутлантаңыз менен. Биги болсун. Шуак болсун, көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ушул иш-чара тууралуу айтып бериңиздерчи. 21-22 каякта болот, кандай болот? Биздин угушубуз боюнча 15тен ашык өлкөлөргө ушундай чакырууларды жиберилген экен. Алардан дагы ушундай өнөр чеберлери келеби? Туура, мен тарын алып айтып кетейин. Биздин мекенешер форуму 2012-жылы негизделген. Ар 2 жыл сайын бир жолу өткөзүлүп турат. Андан кийин 2014-жылы форумдун учурунда Бакыт Дегенбаев деген байке идея көтөргөндө Кыргызстандын немесин көтөрөлү деп. Кыргызстан товарларын көтөрөлү, эмнеге биз өзүбүз кыргызстандык сатып албайбыз деген да. Андан ошол идея пайда болуп, бизде аракет дискуссионный клуб түзүлгөн. Анан кийин ушу Мода чебери дагы уюштурулуп жатат. Жакшы экен. Негизи бул иш-чара турганда укканда алгач эле негизи бул иш-чара эч кандай бир мындай коммерциялык максатты көздөбөйт деп айткан экен. Бул абдан жакшы нерсе деп ойлойм. Анткени биздин өлкөбүз үчүн мындай коммерциялык максатты көздөбөгөн, элибизге жардамын тийгизген бир фестивалдардын саны көп болсо экен дейбиз. Жана ошондой эле ушул Кыргызстанда негизи иш-чара өнөр жай өндүрүштөрүн өнүктүрүүгө арналган экен. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Ошол мекенешер форум алкагында аракет деген дискуссионный клуб түзүлгөн да. Андан кийин ар бир ай сайын 2 жолу чогулуп турабыз биз. Жыйында, мисалы үчүн октябрдын ичинде биз мини газ жөнүндө сурооду көтөргөнбүз. Андан кийин деген Кыргызстандын ичинде органика жөнүндө суроо көтөргөнбүз. Ар бир немеде ошо жыйында биз мисалы үчүн органикага немедиге көз салдык. Органика менен алектенген бардык бизнесмендерди чакырганбыз. Эмнеге биз өз товарларды мындай не десем элге биз жайылтпайбыз, чет өлкөгө кете берет бардыгы дейт да. Ошол максатты коюп биз ушундай демилгелерди өстүрөбүз. Бул жеңил өнөр жайды көтөрүү үчүн бул жакта ошондо кандай катышуучулар болот? Биздикилерденчи? Биздикилер да болот. Жаштар болобу же жаандай брендке ээ болуп калгандар катышабы? Аргандай бар, арасында жаштар дагы бар, эми жаңы баштап иштеп келип жаткандар дагы бар. Анан арасында дагы ошо мекенешер форуму биз чет өлкөдө кыргызстанддар менен иштейбиз да. Арасында дагы көптөгөн өлкөлөрдө иштеп келгендер дагы бар. Биздин азыр теле көрүүчүлөр үчүн негизи түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бул Мода чебери 2015 фестивалынын алкагында биздин өлкөбүздө дайындалган товарлар сатка коюлат. Ал жактагы товарларды биз демек эң бир арзаныраак баада сатып алсак болот, ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Негеден биз өз дизайнерлерди билбейбиз да, биз көптөгөн жерлерде дагы убакыттарда да биз чет өлкөгө карап турабыз. Zara, Mango дейбиз. Бул негеден Кыргызстанда эле жакшы сапаттуу кийимдер бар, өзүбүздүн эле дизайнерлерибиз бар. Эмнеге биз колдобойбуз? Ооба, кошулам. Кээде ушундай бир жакшы костюмдарды бир досум сатып алган экен Москваданчы. Аябай ушундай жакшы деп алып келсе, кыргызстандыкы болуп чыкты да. Көрсө билди, ал нерселерди бизде ушундай буйрутма берсең тикпейт экен. Себеби дегенде мындай бир көп санда буйрутма берсең гана тигет экен дагы. Ал нерсе көбүнчө экспорт болот экен да. Ооба, биздики көбүнчө экспорт болот. Дагы бир суроону бергим келип атат. Негизи ушул Мода чебери тууралуу сиз бизге маалымат бергени келгендиктен, негизи бул ушул кийим менен биздин кыргызстандыктар өзү камсыздай алабы жакын арада? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Мен бар, негеден Кыргызстанга, Казакстанга, Россияга жөнөтөбүз. АКШда да тапсаңыздар болот, Made in Кыргызстан дегенде. Эмнеге биз ушунча элди камсыз кылып, анан өзүбүз элибизди камсыз кыла албайбыз? Жакшы экен. Бул иш-чара тууралуу кичине маалымат билдик, элдер да билди деген ишеничтебиз. Эми буйруса 2 жыл болгондо 2016-жылы уюштурат окшойсуздар. Ал жакта эмне кайсыл теманы көтөрөсүздөр? Азыр аз такталууда. Мисалы үчүн 2012-жылы биз жаңы баштаганбыз мекенешер форуму. Ошону көргөнбүз. Эл эмнени каалайт? Чет өлкөдө кыргызстандыктар эмнеге муктаж? Андан кийин 2014 биздин лозунг неме болгон? Кыргызстан мекенге салым деген. Ошол биз чет өлкөдөн 300 чакты адам келген, 25 өлкөдөн. 2012-жылы 20 өлкөдөн келген кыргызстандыктар. 2014-жылы 25 өлкөдөн келген. Андан кийин
экономика суроолор көтөрүлгөн, Кыргызстанга кандай пайда алып келе алабыз деп. Анан кийин ошо мекенештер форуму долбоорун алкагында биз азыр китепти даярдап жатабыз. Чет өлкөдө кыргызстандыктардын мекенинин салымы жөнүндө. Биз мисалы үчүн көп жаңылыктарды көрбөйбүз, кыргызстандар келип эмне кылып атышат, бирок кандай инсандар аябай көп экен, мисалдар да аябай көп экен. Мисалы үчүн Россияда көптөгөн байкелерибиз бар. Алар өздөрү Россияда иштеп, бирок Кыргызстанга келип көпүрө салат, мектепти салат, жолду курат, түнкү освещение коет. Ошолорду биз элге жайылтып, эмнеге силер да ошентип ийсиңер деп көтөрөйүн деп атабыз да. Ошол нерселерди канчалык көбүрөөк берсек, мекендештерибиз да биз да ошентсек болот экен деп баягы жакшы нерселерди чакырат деп атпа. Билесизби, мен сизге азыр бир суроо бергим келип отурат. Негизи биз дүйнөлүк брендтер деп калдык. Ушул биздин Кыргызстандын дизайнерлери, ушул дүйнөгө атагы чыккан дизайнерлерден кандайдыр бир жакшы сапатын алып, кандайдыр бир нерсени үйрөнсө болобу? Же болбосо биздин өлкөбүздүн дизайнерлеринин өзлөрүнүн эле фантазиясы абдан өлкөбүзгө жакшы бир кийимдерди тартуулоого жетишеби? Ал жактан ушундай менин түшүнгөнүм боюнча, сөзүңүзгө аралжы. Ушундай тажрыйба алмашууда болуп турбайбы? Тажрыйба алмашууда, мисалы үчүн мен ойлойм, Кыргызстандан дагы чет өлкөдөгүлөр үйрөнүп кетсе болот. Эмнеден биздин өзүбүз этно деген да бар да, тематика. Анан кийин биз да чет өлкөдөн үйрөнсөк болот. Эмнеден мындай тажрыйба алмашуу болбосо да биз өнүкпөйбүз деп ойлойм. Жакшы. Рахмат, анда келип жагымдуу ушундай жакшы жаңылыктарыңыз менен келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушу ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Мындай иш-чараларды көптөн өткөрүп турабыз. Биз ар дайым сизди мына ушундай жаңылыктарыңыз менен күтүп алууга даярбыз. Чоң рахмат сизге. Сизге дагы ийгиликтер. Жакшы.